Туғандар, бүгін чоң жоготууга учурадык. Мына арабыздан Сатар уулу Токтосун арабыздан кетип атат. Ошону узатуу митингисин ачыктап жарыялап коелу. Ушу Сатар Токтосун Сапарбекович 1959 жылы 13 январда Кайырма айылында, азыркы Байзак айылында жарык дүйнөгө келген. 1983 жылы политехнический институт бүткөндөн кийин эле республиканский ГАИда жөнөкөй кызматчылардан баштап акыркы иштегенде Бишкек шаарында Горгаиде начальник болуп иштеди. Анан кийин 1910 жылы ардактуу эс алууга чыккан. Ошол үчүн азыр ошо митингди ачыктап жарыялап коелу, узатуу митингин. Анан азыркы сөздө Манас деген жигитке берсек, действующий начальник облгайды Жалал Абад областынан келген. Манас барбы? Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Биз үчүн, баарыбыз үчүн бүгүн чоң жоготуу болуп атат. Байке менен 2005 жылдан бери чогуу иштештик. Ошол кезде мен старшина элем. Биринчи мен ошол чакырып, сен де саяк турбайсыңбы деп, сен чоңойтуш керек экен деп, ошо киши мени чоңойткон, офицерди берип, ошого чейин катышып жүрдүк эле. Байке акыл насаатын айтып, үйрөтүп, сабырма чоң, мени ошо даражага жеткизгени. Байкеме көп карыз болуп калдым, ошондо көп катышпай жумуштап жүрө берип, айла жок экен байке, жаткан жериңиз жайлуу болсун, калган өмүрүңүздү балдарга, неберелерге берип дегендей. Сиздин ГАИге салымыңыз чоң, принципиальный, грамотный адам эле, учурунда иштеп көп наградаларды алып, учурунда биз пример коюп, өзүбүзгө кийин чоңойсок ушу байкемдей болот элем деп. Бүгүн жаман күн болуп атат. Ошо кош байке, жаткан жериңиз жайлуу болсун, топураңыз торко болсун. Группалаштардын атынан Зиялиев Кадырга сөз берели. Саламатсыздар, урматтуу мекенештер, урматтуу жерлештер. Бүгүн биз үчүн дагы абдан чоң оор күн болуп турат, кайгылуу күн. Себеби биздин группалашыбыз, ошо группанын старостасы Сатаров Токтосун досубуздан айрылып отурабыз. Токтосун досу өзү мүнөзү аябай ачык айрым, дайыма группа үчүн күйүп бышкан. Ар бирибиздин эмне проблемаңар болуп турат, эмне болду деп дайыма биз үчүн күйүп бышып, дайыма акыл насаатын айтып турчу эле. Өзү армиядан келип окугандыктан бизден бир аз болсо да улуу болсо, ошо улуулугун дайыма шарапатын бизге көп жардам берди. Ошо Токтосун абабыздын арты кайрылуу болсун, жаркын элеси дайыма биздин жүрөгүбүздө сактала берет. Кош бол, Токтосун аба. Сөзү Жумгал коомунун атынан Жумгал коомунун төрагасы Бегалиев Муратбекке берели. Кадырман калайык, ардактуу агайындар. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттейт. Биздин эң сүйүктүү, сулуу десе сулуу, улуу десе улуу, өзүнүн турган турмушу менен, баскан изи менен элге үлгүлүү болгон, эң жакшы көргөн инибиз барса келгис сапарга узап олтурат. Эмне дейбиз? Бул катуу оору сөзсүз алмайын тынбайт экен да.
далай кыйынчылыкты көрдү, далай кыйналды. Бирок ошого карабай, мына жумгалдыктардын чогулуштары болсо, ош жерге келип, келе албаса телефондон болсо дагы өзүнүн акылдарын, насааттарын айтып, жакшы нерселерге, позитивге аябай жакын эле ушундай сонун инибиз бар эле. Кылган эмгектери жөнүндө эгер айта турган болсок, мына шаарда ГАИде жетекчи болуп турганда, мынау чоң шаардын четиндеги эң чоң көчө, мына ошону менин эсимде мэрге айтып атып туруп, жаңы план менен, жаңы проект кылып туруп, мына ошону кургандардын бири ушул Токтосун инибиз болчу. Аябай жасаган иштери менен башкаларга үлгү эле. Бул созидатель деп коебуз, жаратман эле. Көп кайсы жерде иштесе дагы, мына ошол жерде өзүнүн жакшы издерин калтырган. Эми эмне демекчибиз? Аркасында андан үлгү алган жакшы окуучулары калды. Эң бир сонун үй бүлөнүн атасы эле, мына келинчеги дагы өтүп кетип, мына ошондон кийин бир топ кыйналды инибиз. Эми эмне демекчибиз? О дүйнөдө чын эле жанагыдай жаннат болсо, ошондон жай берсин Кудайым. Эмне дейбиз? Эми жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, кош бол иним. Классташтарынан Эмилге сөз берели. Эмил барбы, классташтар бар. Бүгүн туугандар чоң жоготууга да ошолуп атабыз. Эми айтыш дагы ушу кыйын болуп атат да, ушул Токтосун бул байкелер айтып кеткендей, аябай жакшы бала эле, тууганчыл эле, бала бакырыңыз ушундай бир жакшы ата эле дегендей, жакшы бала эле. Эми жаткан жерин Токтосун торко болсун, айтыш кыйын болуп калды туугандар. Жаткан жерин жай топурагың торко болсун. Досторунун атынан Бакытка сөз берели. Агыр Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Токодос эми бул эң жакшы ата, Токодос эң жакшы кошуна. Жакшы иш. Жаткан жериң жайлуу болсун, Токодос. Сен биздин элибизде эң жакшы адам бойдон кала бересиң. Туугандардын атынан бир тууганы Эрниске сөз берели. Каалайын эл журт. Бүгүнкү күн асманыбыз жерге түшүп, тоғыз құлап, асқауыз құлап тұрған уақыт, Байкем біздің апауыз өткенде, Байкем 23-те, мен 15-те бала едім. Атаның орнына ата болып, ағамның орнына аға болып, үйдің ең ұрысыла қалған жетеуізді өзінің балдарындай қылып, жетелеп, барысты ережеге жеткістілі. Емементіп, біздің жақшылықтары берсіп, балдардың жақшылықтарын көрбей ертелеп кетіп отқанына ечем сатышып тұрады. Емне қылар үсті өлбей, тоғыз томқырылып, асқауыз құлап, асманымыз түшіп тұрады. Байке түрімізді қылалағаны затуызды Құдайдан сұрана тілек ұшын бейісінен орын берсін деп мен ардайым ұшын ағамдың ұшындай бір орына тақыр еме қылшыға сөйлем
алтының жан башка экен. Ар бир адам өз алдын чегетет экен. Ар бир адам кош бол алтын, кош. Эми туугандар, мына кыргыз эли чоң жоготууга учурап турат. Арабыздан эң жөнөкөй адамгерчиликтүү бир жигитибиз кетип атат, мына Сатар Токтосун. Мунун эми жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торпо болсун, дейиштен орун берсин. Билип билбеген күнөөсү болсо Кудай өзү кечирип, артында балдары турат, 2 баласы, 1 кызы бар. Ушуларга ден соолук берсин. Анан эми ушу узатуу митингисин ушу менен жабыктырып жарыялап коелу. Анан болду экени чакырып тиги жаназасын окуп эмете бергиле.